Урматтуу мекендештер, сиздеріңіздің назарыңыздарга мен ушу сырттан келген жардам жөнүндө маалымат берип койсом. Бул өзүмдүн сөзүмдү үчкө бөлсөм, биринчиден бюджетке берилип аткан жардам жөнүндө, андан тышкары гуманитардык жана техникалык жардам жөнүндө, ушул илдет менен күрөшүү максатында. Үчүнчү бөлүгүндө биз өзүбүз бул жактан гуманитардык жардам чогултуп берип аткан жөнүндө. Биринчиден, эл аралык өнүктүрүү институттарынан биз сүйлөшүлгөн жалпы суммасы $456 миллион түзөт. Бул макулдашылган сумма. Мындан тышкарыда кошумча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аталган суммадан $450 миллион Кыргызстанга бүгүнкү күндө $120 миллион келип түштү. Бул 31 мартта болгон. Калган $335,6 миллион бул макулдашылган, бирок келе элек каражаттар. Бул каражаттар өзүнүн биздин ички жана ошол өнүктүрүү институттарынын өзүнүн процедуралары жүргүзүлүп атат. Мисалы, эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей $120 миллион алдык элек. Андан тышкары экинчи траншка да биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Буюрса, ал эл аралык валюта фондунун өзүнүн процедуралары бүткөндөн кечирээк бул экинчи траншта биз алабыз. Алынган каражат, валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына. Дагы кошумча Азия өнүктүрүү банкы менен $120 миллион тегерегинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошонун бир нече суммасы жакынкы арада директор кеңешине чыгып макулдашылат. Дүйнөлүк банктан биз $21 миллион алганы пландаштырып атабыз. Анын ичинен $12 миллион биздин Кыргызстандын ичинде ратификациядан өтүп атат. Мурда күнү мына жогорку кеңеш бекитип берди. Азыркы күндө ошол мыйзамды кол коюшун күтүп атабыз. $9 миллион болсо бул макулдашылып, бул 9 миллионга медициналык изделиялар жана андан тышкаркы дары-дармектерге жумшалат. Бул суммага тендер жүрүп атат. Бул тендер, атайын айтып коеюн, бул тендер Дүйнөлүк банктын шарты менен жүргүзүлөт. Дагы болсо Ислам өнүктүрүү банкы менен $15 миллион жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп макулдашылган. Бул маселе дагы жакынкы арада Ислам өнүктүрүү банкынын директор кеңешине чыгып бекитилет. Европалык биримдиктен биз $28 миллион күтүп атабыз. Алар менен макулдашылды. Германиянын KfW деген банкынан бул жакта чогулган $30 миллион менен макулдашылды. Бул каражат ишкерликти колдоого жумшалат. Бул мындан мурунку айтылган 14 миллиард сомдун ичине кирет. Жакынкы арада ошол бизнести колдоого атайын программа иштелип бекитилгенден кийин бул каражатты пайдаланып баштайбыз. Экинчи бөлүк бул гуманитардык жана техникалык жардам жөнүндө айта кетсем, бул негизи ошол илдет менен күрөшүүгө жумшалып атат. Жалпы суммасы, макулдашылган сумма, жалпы сумма $7 миллион түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күнгө $716 миң биз жардам алдык. Бул жака Кыргызстанга келди. Калган $6,3 миллион күтүлүп атат же макулдашуу процесстери жүрүп атат. Анын ичинен мен учур менен пайдаланып ошо кайсы эл аралык мекемелер жана кайсы биздин өнөктөш өлкөлөр бизге жардам берди, ошону атап кетсем. Бул биринчиден Азия өнүктүрүү банкы, Евразия стабилдештирүү жана өнүгүү фонду, Агахан фонду, Ислам өнүктүрүү банкы, USAID, Корея эл аралык өнүктүрүү агентствосы, GIZ, Германия өнүктүрүү агентствосы, ООН системасына кирген бир нече мекемелер,
Жана өнөктөш өлкөлөр жөнүндө айтып кетсем, бул Россия Федерациясынан биз 13.700 тест система алган болчубуз. Япония бизге жардам берди, Корея, Турция, Өзбекстан медициналык буюмдар жана ун түрүндө жардам берди. Казакстан Республикасы менен 5000 тонна ун жардам берүү жөнүндө чечим чыкты. Аны да жакынкы арада күтүп атабыз. Швейцариядан жардам келип атат, Кытайдан жардам келип атат. Жана мен орусчасына айтып атканда ушу Кытайды унутуп кетиптирмин да. Кытайдан жакшы жардам болуп атат. Бул тест системасы түрүндө дагы. Анан жакынкы арада биз Кытайдан бул жака дарыгерлерди күтүп атабыз. Ушул илдет менен күрөшүүгө жардам берген бул жака келишет. Үчүнчү бөлүк бул жакта гуманитардык жардам берилип аткан иш жөнүндө айта кетсем, биринчиден өкмөттүн чечими менен Матрезерв линиясы боюнча 5370 тонна ун жакырларга таратуу чечими кабыл алынган болчу. Ошол аталган көлөмдөн бүгүнкү күндө 4235 тоннасы таратылып бүттү. Бул иш мындан ары да жүргүзүлүп атат. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрликтин астында атайын эсеп ачылган болчу. Бул эсепке биздин ишкерлер жана жарандар каражаттарын которуп атышат. Жалпы суммасы 14,7 миллион сом түздү. Бул каражаттар азык түлүк пакеттерге жумшалып атат. Бүгүнкү күндө 166.732 үй бүлө жардамды алды. Бул жерде биздин ишкерлер жаран гана акчалай түрдө эмес, жана өзүнүн продукциясын да чогултуп бизге жардам берип атат, биздин жарандарга, муктаж болгон жарандарга. Саламаттык сактоо министрлигинин астында дагы счет ачылган. Бул баарыбызга белгилүү. Бүгүнкү күндө жалпы чогулган суммасы 129 миллион сом түздү. Анын ичинен 38 миллионго биринчи чечим кабыл алынып, бул каражат биздин дарыгерлерге кошумча айлыкка жумшалып атат. Ушул учур менен пайдаланып биз биринчи ирет биздин демилге кылган жарандарды, биздин ишкерлерди рахмат айтып кетет элем. Жана биздин бүт өнөктөштөргө, биздин ошо эл аралык мекемелерге, биздин өнөктөш өлкөлөргө да ыраазычылык билдирип кетет элем. Жалпысынан ушул маалыматты бир аздан кийин биз расмий сайтка чыгарып толук маалымат беребиз. Андан тышкары биз биздин COVID-19 деген сайтка бүт маалыматты, кайсы булактан канча акча фактически түштү, ошол кайсы чыгашаларга жумшалды, муну ачыкка чыгарабыз. Биздин максат